Садыр Жапаров бүгүн 2-мартта Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында жайгашкан Коргоо министрлигинин өз алдынча курал-жарак жана аскердик техникасын оңдоо боюнча борбордук базасынын абалы менен таанышты. Президенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, 2022 жылдын октябрь айында ачылган базада курал-жарактарды жана аскердик техниканы максатына жараша колдонууга даярдоо үчүн комплекстүү техникалык тейлөө жана учурдагы оңдоо иштери жүргүзүлөт. Мамлекет башчысы борбордук базанын бир нече объектилерин, зооттолгон танкалык техниканы тейлөө жана оңдоо пунктун, атайын жумуш аянтын, аккумуляторлуу батареяларды зарядтоо автоматташтырылган системасын, сырдоочу цехти, өздүк курамга тиричилик кызмат көрсөтүү үчүн корпусту, видео көзөмөл жана сыналгы менен жабдылган тышкы периметрди коргоо жана эрте аныктоо пунктун, ошондой эле оңдоодон өткөн зооттолгон танкалык техниканы көрүп чыкты. Президентке 2023-2024 жылдарга базаны өнүктүрүүнүн келечеги, тактап айтканда базанын аймагын кеңейтүү, зооттолгон танкалык техниканы сактоочу жайларды куруу, аны оңдоо үчүн кошумча жабдууларды орнотуу, коопсуздук тутумун чыңдоо жана башка көптөгөн нерселер пландалып жатканы тууралуу маалымат берилди. Андан соң Садыр Жапаров курал-жарак жана ок-дары кампаларынан турган ракеталык жана артиллериялык куралдардын кампасын көрүп чыкты.